Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу жердештер. Арбаңыздар, силер менен кайрадан маекти чыгарып турайын, маектешип турайын деп чечтим. Бир нече убакыттан баштап көрүшпөй калдык элек. Ошон үчүн мындан ары кайра миграция жаатындагы, МВД жаатындагы, элчилик жаатындагы болгон актуалдуу суроо жоопторду силер менен тез жумасына бир-эки жолу көрүшүп талкуулап туралы мекендештерим. Бүгүнкү биздин талкуубуз болсо, же болбосо маегибиз болсо, Золотая корона тыйын которуу же болбосо насыя берүү системасы боюнча болмокчу. Жакынкы убакыттан баштап ошол Золотая корона уюмунун тегерек четинде көптөгөн сөздөр болуп атат, ушактар болуп атат. Ал сөздөрдүн чындыгы дагы бар, калптыгы дагы бар. Ошол боюнча өзүмдүн объективдүү оюмду билдирип коеюн деп чечтим. Биринчиден, Золотая корона системасы Москва, Россия жергесинде жабылат экен деген сөз бул калп мекендештер. Жабылбайт. Насыя алгандар сүйүнбөй эле койгула, аны баягы аласанын бересеси бар деген сөз бар, аны баарын төлөш керек. Экинчиден, жанагы мошенник системалары Золотая корона аркылуу биздин мекендештерге чалып, кредит алдырып, картасынан акча алып койгон учурларда көп кездешип атат. Ал система жалпы эле Золотая корона системасына тиешелүү эмес, мекендештер. Сберкартадан деле ошондой эле система болот. Тинькофф банктан деле, Альфа банктан деле, ар бир негизги финансовый учреждениядан дүйнө жүзү боюнча мошенниктер иштеп, колдон келишинче ошол кардарлардан акчаны алып алалы деген система менен ортомчу мошенниктердин жумушу. Золотая корона буга эч кандай кызыктар эмес, ошо элдердин маалыматын берип, элден акча өндүрүп алайын деп. Буларга негизи эле стабилдүү кардарлар керек, как бизнес катары эгерде караса. Анан кийин ошо кардарлар стабилдүү, ошол насыясын төлөп турганга стабилдүүлүк керек. Кыргызстанга же башка өлкөлөргө жанагы Сбербанк аркылуу акча которулбай калыптыр, ошо Золотая корона ошон үчүн жабылат экен, булар санкцияга кошулуп алыптыр деген сөздөр да калп мекендештер. Негизи акча которулбайт, себеп деген Запад өлкөлөрү менен ошо санкция болгон, ошонун кесепетинен жанагы негизи эле Сбербанк, Альфа банк жана Россияда башка банктар чет элге тыйын которуу системасы тилекке каршы убактылуу чектелип калган. Бул жалгыз эле Золотая корона аркылуу эмес, башка акча которуу системасынан да которуу оорлой баштады. Эми бул болсо баягы экидүү согушса ортодогу чымын өлөт деп коет экен. Ошон үчүн мекендештер буга да көнүш керек, бирок ар бир ситуациядан бир өзүнүн жолу бар. Анан кийин жанагы Золотая коронага насыя алданып калган мекендештер, ошо Золотая коронанын өзүнүн официалдуу сайтына кирсеңер, ошол жерде бланк бар, заявление. Ошол заявление жазып туруп эле, анан кийин алар силер менен өздөрү байланышы керек. Ошол отдел по безопасности деп коет, алар силерге чакырып, чын эле ошо силер алданып калдыңарбы деп тастыктап, анан кийин өзүнчө бир сүйлөшүүлөрдүн жолу менен бир чечимге келсе болот. Бирок толугунан айтканда, эгерде ошол алданып калган мекендештердин тилекке каршы өзүнүн билимсиздигинен же болбосо жана шашмалап бирөө чалып, ошол уюмдан чалып атабыз, бизге жана кодуңузду айта коюңуз десе, көп мекендештер ошо кодун айтып коет экен. Ал кодду эч кимге айтпагы зарыл. Себеп деген любой жерге тыйын которгондо эле силерге пароль келет, ошол паролду эч кимге айтпагыла деп ошол жерге жазылып келет. Аны биз мекендештер шашылып айтып кеткен дагы, анан кийин жанагы мошенниктердин колуна түшүп калган себеп ошондон экен. Андан тышкары туугандар, дагы толуктай кетчү нерсе, азыр бир нече комментарийлер ушу Золотая корона боюнча келип атат. Ошо бир нече 4-5 суроо экен, ошолорго дагы кыскача жалпак сөз менен жооп берип коелу. Биринчиси жазыптыр: саламатсыздарбы, Золотой корона боюнча кантип кайсыл жакка кайрылсак болот? Менин Золотая коронамдан бирөө кредит алган экен. Мен билбептирмин. Уже 2 ай болуп калыптыр. Мага ар түрдүү номерлер менен звонок кылып коркутуп жатышат. Өзүм төлөгөнгө мүмкүнчүлүгүм жок азыр. Аны төлөбөсө процент аябай күндөн күнгө өсөт экен. Жок дегенде процентин токтотуп коюшса болобу? Деп ошо бир мекендешибиз жазган экен. Кыскасы, бул жерде Золотая корона
сайты бар, анан кийин Страна Экспресс. Мен азыр дагы жазып коем. Ошол эки сайтка кирсеңиздер, stranaexpress.ru. Ошол сайтка кирсеңиз эң алдыңкы жагында обращение деп турат. Ошол жака киргенден кийин обращениедан выберите пункт деп турат. Пункту болсо ошо мошенничество деп жазасыз, себеби бул акчаны сиз алган жоксуңар. Ошол жерде мошенничество деп киргизип туруп номериңерди жазасыңар, электрондук почтаңарды жазсаңар, анан кийин ошо Страна Экспресс Золотая корона уюмунун өкүлдөрү силерге байланышка чыгат дагы. Анан кийин ар бир суроону индивидуальный иштешет. Себеп деген алгандар деле, мисалы үчүн калп деле алган жокпуз, мошенниктер деп туруп алдашы мүмкүн. Ошон үчүн алардын коопсуздук кызматы, служба безопасности, алар да сөзсүз текшеришет мекендештер. Экинчи суроо: Золотой корона мошенниктерге кабыл алып калдык, кандай кылып кимге кайрылсак болот? Ушундай эле суроо, ошол жерге кайрыласыңар. Смотрите, Золотая корона деген бул система денежных переводов. Алардын партнер компаниясы Страна Экспресс деген уюм. Страна Экспресс бул микрокредитная организация. Силерге ошо насыя берип аткан ошереки уюм болуп эсептелинет. Ошон үчүн ошо Страна Экспресске кайрылып туруп, анан даже Золотая коронанын өзүнүн официальный жанагы приложениясында мобильный, ошол жерде чат деген бар. Чатка кайрылып ошо толук жазып берсеңиз, силерге ошо кызматкерлерге байланышка чыгып туруп, ар бир кишини индивидуалдуу түрдө карашат полностью. Баарына бирдей стандарттуу суроо жооптору жок. Золотая корона иштебей калды, жабылып калды деген сөз болуп атат го дейт. Жок, жабылган жок, иштеп эле атат. Мен буга чейин айтып кеттим бир сыйра. Дагы бир мекенде жазыптыр: Золотая коронадан 10 000 рубль алгам мурун, азыр болсо проценти өсүп кетиптир. Данный момент 25 000 рубль болду. Төлөбөсө эмне болот? Кыргыздарда сөз бар, аласанын бересеси бар. Эгерде силер өзүңүздөр алсаңыздар, баягы акчага зарыл болуп атканда алгансыңар, зарыл болуп атканда ошол система силерге акча, тууганыңар бербеген акчаны ошол система берген, аны төлөп коюш керек. Төлөбөсө тилекке каршы жанагы кредитная история бузулуп калышы мүмкүн. Андан ары эгерде сотко өткөрүлбөсө, анда ошо чыгып кирүүгө тоскоолдук болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн эгерде өзүңүз алсаңыз, сөзсүз түрдө ошону жаап коюңуздар мекендештер. Бул кредит менен ойнобош керек, менин оюмча. Дагы бир мекендеш жазып туруп, сүйүнүп, кредит төлөбөй калдыкпы ошондо? Жок, төлөгөнгө төлөш керек, алган нерсени кайра бериш керек. Золотая корона боюнча дагы актуалдуу суроо жооптору чыгып турса, биз силерге айтып турабыз. Менин оюмча көп мекендештери көйгөйү ушул акыркы күнүн көйгөйү ушул болду. Андан тышкары жанагы регистрация маселелери да көйгөйү. Кечээ күнү ошо Вадим Викторович Каженов менен бир сыйра интервьюну силер көрсөңүз керек. Ошондо дагы бир сыйра айтты, регистрация боюнча Кудай буюрса бир айдын ичинде бир чечим кабыл алынгандат деп. Менин оюмча жакшы чечим болсо, аны дагы көрө жатабыз. Сак болуңуздар, бар болуңуздар, аманчылык, эсенчилик. Көрүшкөнчө мекендештер.